Кутманду кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзамат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чалышта. Американын тынчтык корпусунун ыктыярчылары Жалал-Абадтан Бангизат менен кармалышты. Кадамжай шаарында жол четине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери аткарылып жатат. Мыйзам сакталган жок. Сен кылып аткан ишиңди кара, санитармы норма? Санитармы норма жооп береби? Жөлөк пул, пенсия жана маяналар өз убагында төлөнөт. Бул тууралуу өкмөттүн отурумунда премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Андрей Малаховдун жоругуна нааразы болгон саясатчы Камчыбек Ташиевке Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жооп кайтарды. Ошол эле учурда Андрей Малахов нааразычылык билдирген кыргызстандыктарга жооп берди. Индонезиянын Малуку провинциясында күчү 6,5 балга жеткен зилзаланын айынан 23 киши каза тапса, Туркиядагы жер титирөөдөн мечиттин мунарасы кулады. Американын тынчтык корпусунун ыктыярчылары Жалал-Абадтан Бангизат менен кармалышты. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Ыктыярчылар марихуананы такси менен алып бара жатышкан. 19 сентябрда милиция Бишкек-Ош жолунан Honda Odyssey үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унаада жүргүнчү катары АКШнын тынчтык корпусунун ыктыярчылары Американын жарандары Е. Дэниел Джеймс жана Павел Девяткин бара жаткан. Алар шек жараткандыктан унааны тинтүүгө алышкан. Анда 1 килограмм 26 грамм салмактагы Бангизат табылган. Е. Дэниел Джеймс күнөөнү мойнуна алып, Бангизат өзүнө таандык экенин айткан. Укук коргоочулар аны Токтогул райондук сотунун чечими менен Жалал-Абадтын тергөө абагына 2 айга камап, Павел Девяткинди кое беришкен. Окуядан кийин бул ишке АКШнын элчилиги кошулду. Белгилей кетсек, кармалган жаран 2017 августунан бери Аксы районундагы Кулназаров атындагы номер 56 орто мектепте англис тилинен сабак берип иштеп келген. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштеп келет. Бул убакыт аралыгында англис тили мугалими болуп, 1000ге жакын ыктыярчы келген. Учурда облустарда 70ге жакын ыктыярчы эмгектенүүдө. Ош шаарында кошуна өлкөдөн мыйзамсыз алынып келе жаткан дээрлик 3 миллион сомдук кургатылган жемиштер кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 24 сентябрь күнү Ош шаарында кыргызстандык жаран айдап келе жаткан Даф үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, текшерүүгө алынган. Унаада коңшу өлкөдөн алынып келе жаткан 2 миллион 892 миң сомдук кургатылган өрүк, мейиз, жамгак жана өрүктүн данектери болгон. Бирок айдоочуда тийиштүү документтер болгон эмес. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Кадамжай шаарында жол четине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери аткарылып жатат. Анын негизинде шаардын Борбордук көчөсү болуп эсептелген Орозбеков көчөсүндөгү 2 чакырым жол кеңейтилет. Жергиликтүү бийликтин мындай аракеттери мыйзамсыз курулуш ээлеринин нааразычылыгын жараткан. Алишер Жолонов Кадамжай шаарындагы Борбордук көчөдө жол боюна ашкана куруп иштегенине 20 жыл убакыт болду. Анын ашканасы жолго жакын чыгып, кызыл сызыктан өтүп кеткендигине байланыштуу мэрия тарабынан эскертүү берилген. Бул менчик объектибиз. Значит, мына навес это аренда. Ар 5 жылга налог төгөмүн, жер налогу. Анан кийин ушундай сунуш келди мэриядан, ошо жылдырыш керек. Анан кийин ошентип жылдырып атабыз. Кызыл линиядан өтүп кетипсиңер дегениге. Колдан кесе кылың болсо мен дагы үстүңүдөн жазам экен. Жаз нарака өткөрбөйсүңбү? Мен мыйзамды сактап алып келип атамын. Мыйзам сакталган жок. Сен кылып аткан ишиңди кара, санитармы норма? Санитармы норма жооп береби? Бирок баары эле мэриянын эскертүүлөрүн туура кабыл албайт. Айрымдары канча ирет эскертүү берилгенине карабастан, өз билемдик менен жолду тосуп, өз кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан жогору коюп, шаардын көркүн бузуп, ыңгайсыздык жаратууда. Түшүнгөн адамдар рахмат айтамын, түшүнгөндөр өздөрү жолдорду кеңейтип, өздөрү бузуп, материалдарын алышып, анан өздөрү эмесиге мыйзамга жараша иш алып барып атат. Кээ бир учурларда көрүп атасыздар, жана көрүп өттүңүздөр окшойт, мажбурлоого туура келип атат. Бул иш-чара сентябрдын башынан башталганбыз. Мына азыркы көргөнүңүздөрдө мына борборубуздан өткөн жолубуз кыйла ачылып калды. Дагы жумуштарды аткара беребиз деген ойдобуз. Ош Баткен Исфана авто жолунун Кадамжай шаары аркылуу өткөн жолдун боюна жалпы 17 курулуш тротуарга чыгып, натыйжада жөө жүрүүчүлөр үчүн кооптуу жагдай жаралган. Ал курулуштар соода түйүндөр жана ашканалар.
Бул тууралуу Кадамчар борборунда Орозбек көчөсүндөгү жолдун боюнда мыйзамсыз курулуштар мурдагы айыл өкмөттүн убактылуу токтомдору менен берилген. Бирок алардын азыркы күндө булардын токтомдорунун мөөнөтү бүтүп, булар негизинен чоң Ош Баткен Исфан автожолуга кызыл сызыкка 2 метр 3 метрден чыгып кеткендиктен ошо кайрадан өздөрүнүн ордуга 2 метр 3 метр кирип өздөрүнүн ордуга жылдырылды. Ушундай эле жол боюна чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар Кадамжай шаарынын башка көчөлөрүндө да бар. Аларга да эскертүү берилген. Эгерде белгиленген убакытка чейин жылдырылбаса, анда мэрия бузууга мажбур болот. Бактыгүл Мирадилова, Белек Мусаев, Нурньюз. Кой Таш айылында 7-8 август күндөрү өткөзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия Чүй облустук хакимчилигинин имаратында көчмө жыйын өткөрдү. Жыйынга Кой Таш жана Рашан айылдардын 60-70 тургуну катышты. Жыйын жүрүшүндө Кой Таш айылынын айрым тургундары мындай ишараны облустук администрациянын имаратында эмес, айылдын өзүндө өткөрүү сунушун киргизди. Комиссиянын төрагасынын ордун басары депутат Бактыбек Райымкулов айылда жыйын кылууга ылайыктуу имараттын жоктугунан ушундай чечим кабыл алынганын, кийинки жыйындарды айылдын өзүндө өткөрүү пландалып жатканын айтты. Белгилей кетсек, Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер-министрдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. Комиссия ишин 15 октябрда жыйынтыктайт. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Өсөнбек Ниязбеков курман болгон. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартып, аны 8 октябрга чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармоо чечимин кабыл алды. Сагынбаев 24 сентябрдын кечинде аскер прокуратурасында сурак бергенден кийин 2 суткага камалган. УКМКнын 9 башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев Атамбаевди жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан. 20 сентябрда атайын кызмат анын жумуштан алынганын тастыктаган. УКМК Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурда жетекчиликтин кызматтык куралды атайын техниканы тапшыруу боюнча көрсөтмөнү аткарбай койгону жана ички жообого карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барган үчүн иштен алынганын билдирген. Адвокаттын айтымында Сагынбаевге массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берени менен айып коюлуп жатат. Офицердин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Жогорку кеңеш кечээ чек ара маселесин карап, өкмөткө коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, талаштуу тиркелерди тактоо, делимитация жана демаркация чараларын тездетүү маселелерине өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Өкмөттүн чек ара маселелерине байланыштуу мурда кабыл алынган жогорку кеңештин токтомдорунун аткарылышы жөнүндөгү маалыматты угуу кечээ жабык эшик артында өткөн. Талкууда жогорку кеңештин токтому кабыл алынып, ал аркылуу өкмөткө буга чейинки аткарылбай калган иштер боюнча кошумча тапшырмалар менен сунуштамалар берилип, аларды аткаруу мөөнөттөрү такталды. Анда коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, талаштуу чек ара тилкелерин тактоо, делимитация жана демаркация чараларын тездетүү маселелерине өзгөчө көңүл бурду. Жабык жыйында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган өкмөт мүчөлөрү, күч түзүмдөрдүн жетекчилери, тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү катышып, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Эске салсак, 2019 жылдын 16 сентябрында Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылындагы кыргыз-тажик чек ара аймагында курал колдонгон ок атышы болгон. Анын кесепетинен кыргыз тараптан 1 жоокер курман болуп, 13 адам жаракат алган. Автоунаа жана жер салыктарын төлөө үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрында токтотулган. Мындан белгиленген мөөнөттөн салыкты кечиктирген жарандар учурда айыппул төлөөгө милдеттүү. Баткен шаардык салык кызматы жол кыймылынын тескөөчүлөрү менен биргеликте аймактагы автоунаа ээлерине рейд жүргүзүп, салыктык төлөмдөрдү текшерүүгө алышты. Мындай ишара дагы улана бермекчи. Баткен шаардык салык кызматы шаардагы автоунаалардын салыгын текшерүүгө майы кызматкерлери менен чогуу чыкты. Рейдтин жүрүшүндө салык төлөбөгөн айдоочуларга протокол түзүлдү.
2019 жылкы эме автоунаа салыгын төлөбөпсүз. Азыр сизге административ айыппул салынат. Азыр мен сиздин колуңузга акт жазып беремин. Салык кызматыга өтөт, шаардык салык кызматыга. Шаардык салык кызматта автоунаанын салыгына эсептеп беребиз, төлөйсүз. 1000 сом административ айыппул салынат, аны дагы төлөйсүз. Сизге атайын чаптамай берилет. Өз коюлгандай машинага чаптамай берилет. Азыр мен сизге колуңузга акт жазам. Автоунаа салыгын төлөө үстүгүздөгү жылдын 2-сентябрына чейин белгиленген. Мөөнөтүнөн кечиктирилген салыктар үчүн жаңы мыйзам боюнча жеке жана юридикалык жактар үчүн атайын сумма белгиленген. Мындан сырткары мөөнөтүнөн кечиктирилген салыктар туум менен эсептелет. Бизде бүгүнкү күндө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу физикалык жактар үчүн айыппул 1000 сомдон айыппул төлөнөт, убагында төлөбөгөн автоунаа ээлерине. Ал эми юридикалык жактар үчүн 5000 сом айыппул төлөнөт. Жана ошондой эле салыктын суммасына жараша ар бир күнүнө 0,9% туум эсептелет. Өткөн жылдын 1-сентябрына чейин казынага түшкөн автоунаа салыгынын суммасы 2 миллиард 200 миң сомду түзгөн болсо, быйылкы жылы 400 миңге ашык топтолгон. Сизге корешок берет, наклейка, спецнаклейка. Ошону на пластикового жабыштырганга сиңип 2019 жылдын бүгүнкү күнүгө транспорт салыгы боюнча 2 миллион 583 миң акча топтолгон. Айырмачылыгы ушул 400 миңден ашыгыраак быйыл салык көп топтолгон. Айырма. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлүп жаткан рейд ушул жылдын соңуна чейин жумасына 2 иреттен өткөрүлүп турат. Рейд майык кызматкерлер менен биргеликте жүргүзүлмөкчү. Кошумчалай кетсек, автоунаа салыгы гана эмес, турак жай, жер салыктары да текшерилүүдө. Ал эми салык төлөмдөрүн, айып пулдарды өз убагында төлөбөгөн жарандарга кошумча туум каралган. Ага да баш ийбеген жарандардын иши салык кызматы тарабынан бир жолу эскертүү берилип, кийин сотко ашырылат. Жөлөк пул, пенсия жана маяналар өз убагында төлөнөт. Бул тууралуу өкмөттүн отурумунда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев билдирди. Ал социалдык төлөмдөр, пенсия жана маяналар өз убагында мыйзамга ылайык төлөндөрүн айтып, каражат жетиштүү экенин белгиледи. Аны менен бирге Абылгазиев соцфонддун башчысы Медер Ирсалиевдин эгер салык боюнча план аткарылбаса, 2020 жылдын башында пенсия төлөнбөй калышы мүмкүн деген билдирүүсүнө жооп айтып, пенсия боюнча маселе жаралбай турганын билдирди. Биз каражатты чогултуу милдетин соцфонддун салык кызматына өткөрүп бердик. Системаны өз ордуна коюп жатабыз. Сиз бул нерселерди айтып жатканыңыз үчүн кетишиңиз керек. Муну министрлер эмес, эксперттер, аналитиктер айтса болот. Эгер тобокелчиликтер болсо, азыр айтыңыз, деди ал. Ушул күндөрү Бишкекте Кыргызстанда парламенттик көзөмөлдү күчөтүүгө арналган эл аралык семинар өтүп жатат. Анын жүрүшүндө бир катар депутаттар парламенттик башкаруу формасынын калыптанышы менен жогорку кеңешке карата талаптар жогорулай турганын баса белгилешти. Айрымдардын пикиринде өлкөдө парламенттик көзөмөл күч артып жатат дегени менен ага катышкан саясат талдоочулар муну менен макул эмес. Маселен, политолог Игорь Шестаков парламенттик башкаруу Кыргызстанга башаламандык жаратты десе, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова депутаттардын басымдуусу сабатсыз жана саясий эрки жок деп баалады. Бишкекте парламенттик көзөмөлдү күчөтүү маселесин талкуулаган эл аралык жыйын башталды. Анда жогорку кеңештин көзөмөл функцияларын бекемдөө, эл аралык өнөктөштөр жана эксперттер менен кызматташууну арттыруунун багыттары туурасында сөз болду. Жыйынга парламенттин, өкмөттүн, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнөн тышкары Грузиянын, Сербиянын, Украинанын, Улуу Британиянын жана Тажикстандын депутаттары катышты. Депутат Мирлан Бакировдун пикиринде, Кыргызстан парламенттик башкаруу жолун тандап алгандан бери бизге эл аралык уюмдардын кызыгуусу күчөгөн. Эң негизгиси бизде болуп жаткан парламенттик көзөмөл күчөтүү максаты бул эртең мисалы 2020 жылы бюджет бекиткенде башка ошол эле резонанс жараткан мисалы коррупциялык элементтер чыккан учурларда парламент ролу чоң экендигин көрсөтөт. Бул биз үчүн керек, мындан ары биз муну өркүндөтүшүбүз керек. Парламенттин көзөмөлү, контролу маанилүү бир элементтердин бири деп эсептейм. Борбордук Азияда биринчи мамлекет болгондон кийин бизге балким айрым
функциялар, полномочиялар боюнча мындай тажрыйба жетишпей атат деп эсептейм. Депутат катары мен дагы ушу өзүм жазган мыйзамдарды, мисалы үчүн ала качуу боюнча жөн эле мыйзамды жазып койбой, кийин ушул 1 жылдан кийин биз жумушчу топ түзүп, ушул мыйзам кандай иштеп атат деп дагы бир эмелерди аткарабыз. Мына мигранттар боюнча дагы ушу мыйзамдын аткарылышын дагы көзөмөлгө алганбыз. Саясат талдоочу Игорь Шестаковдун пикиринде Кыргызстандагы парламенттик башкаруу башаламандыкка айланып калган. Анткени депутаттардын басымдуусунун туруктуу позициясы жокко эсе. Алар кайсы бир партияны жамынып жогорку кеңешке келери менен шайлоо алдында элге берген убадасын аткармак түгөл парламенттеги жыйындарга дагы түзүк катышышпайт. Андыктан парламенттин ичинде атаандаштык, берген убадасына туруу жана жасаган иштери боюнча элдин алдында отчет берүү сыяктуу эрежелерди киргизүү зарыл. Время принятия Конституции 2010-жылы мыйзамды алмаштырып, президенттик парламентти башкаруу деп атагандан бери 8-9 өкмөттү алмаштырдык. Чындыгында биз парламенттик көзөмөлгө эмес, парламенттик башаламандыкка ээ болдук десем туура болот. Бул иштерман өкмөттү шайлоонун ордуна партиялык кадрларды же партия мүчөлөрүнүн алдыңкы кызматтарга шайланышына алып келди. Өкмөттү алмаштырган жагынан бизди Гиннес китебине киргизсе болот. Конституциянын атасы деген Өмүрбек Текебаевтай эркинен ажыратылып абакта олтурганда фракциялардын арасындагы кызмат талашуулар, интригалар өкмөттүн тез алмашуусуна алып келип, ал экономиканын кескин түшүп кетишине таасирин тийгизген мойнуна алган. Мына ушул парламентаризмдин 9 жылынын аралыгында эмгек мигранттарынын саны өстү. Бул жарандардын парламенттик башкарууга буту менен добуш бергенинен кабар берет. Ошондуктан мен бизде парламент көзөмөлү жок деп айтат элем. Смена правительств была вот. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкуланын айтымында, мыйзам жагынан алып караганда башка мамлекеттерге салыштырмалуу Кыргызстандын көзөмөлдүү функциялары күчтүү. Бирок ушул күнгө чейин парламент ошол мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай келет. Буга алардын сабатсыздыгы жана саясий эркинин жетпегени себеп болууда дейт. Эми бул жерде бир топ себептери бар. Биринчи бул депутаттардын сабатсыздыгы. Эми баарыныкы деп айта албайбыз, бирок көпчүлүгүнүн сабатсыздыгы деп ойлойм да менчи. Анткени мыйзамда көрсөтүлүп турат да кандай мындай ыйгарым укуктары бар. Бирок мен бир анализ кылып китеп жазып чыктым парламенттик көзөмөл боюнча. Анан менин байкоомдо көп учурда ошол сабатсыздыктан кетип калып атат да. Экинчи жагы бул кандайдыр бир саясий себептерге байланыштуу. Анткени көп учурда парламент карата басым болот, башка бийлик бутактарынан, өзгөчө мисалы президенттин аппаратынан, анан ошол басымга парламент туруктуулук көрсөтө албайт да, каршылык көрсөтө албайт. Айта кетсек, Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп 2010-жылы парламенттик президенттик башкаруу жолун тандап алган. Парламент 120 депутаттан куралып, эл өкүлдөрү партиялар аркылуу шайланышат. Келерки парламенттик шайлоо 2020-жылы өтөт. Шайлоону өткөрүүгө мамлекеттик казнадан 1 миллиард 200 миллион сом каралары белгилүү болду. Анархан Алтынышев, Равшан Тойчиев, Нурмуз Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 27 сентябрда жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен сот тармагын жакшыртуу чараларын талкуулады. Мамлекет башчысы сот укуктук реформаны ишке ашыруу, мамлекеттик коррупцияга каршы мамлекеттик саясатты жүргүзүү жана сот акыйкаттыгын камсыз кылуу аркылуу жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоодо сот органдарынын ролу өзгөчө экендигин белгиледи. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева 2019-2022 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот тутумун өнүктүрүү программасы биринчи кезекте өз алдынча жана көз карандысыз сот бийлигин түзүү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сотто коргоо кепилдигин камсыздоо, адилеттүү соттун жеткиликтүүлүгүн, натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатууга багытталганын белгиледи. Судьялар курамын окутуу жана ар дайым кесиптик квалификациясын жогорулатуу, сот коллегияларынын курамын максаттуу бөлүштүрүү жана сот органдарынын материалдык техникалык камсыздалышын жакшыртуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Саясатчы Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүндө карата Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жооп кайтарды. Бул тууралуу элчи Аликбек Жекшенкулов өзү Фейсбуктагы баракчасына билдирүү калтырды. Анда элчи Ташиевди эмоцияга алдырбоого чакырып, кыргыз жараны кабыл алынган жагдайдан улам айрым саясатчылар менен журналисттер упай топтоого аракет кылып жатканын белгилеген.
Ошондой эле Жекшенкулов Орусияда кырсыга кабылган жаранга элчилик ар тараптан көмөк көрсөтүп жатканын белгилеген. Айта кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев орусиялык журналист Андрей Малаховдун кыргызстандыктар боюнча айткандарын сынга алып, Орусиядагы элчиликти кыйын кырдаалга кабылган жаранга жардам көрсөтүүгө чакырган болчу. Андрей Малахов алып барган Россия 1 телеканалынын 24-сентябрында чыккан прямой эфир телеберүүсүндө Москвада такси айдап жаткан иштеп жүргөн жол кырсыгына кабылган жигиттин аракеттерине баа берип, аны айыптаган пикирлер айтылган. Буга байланыштуу кыргызстандык интернет колдонуучулар нааразы болуп, Малахов кечирим сурасын деген акцияны башташкан. Бүгүн Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги орусиялык журналист Андрей Малаховдун айткандары боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчисин чакырып, чоочулоосун билдирди. Ошол эле учурда Андрей Малахов нааразычылык билдирген кыргызстандыктарга жооп кайтарды. Бул тууралуу ал өзүнүн 3W-Star-Hit Check It Ru колонкасына жазды. Малахов бул берүүдө журналист катары аза кайгыда турган энени коргоо милдетин аткарганын, ошол эле учурда анын уулу эмне себептен өлгөнүн билүүгө аракет кылганын айткан. Шоу менен укук бузууда ошондой эле кылмышкерлерди курмандыктарда улутуу жана жарандыгы болбой турганын эске салат. Татьяна Маругова окуя боюнча өкүнүчтүү эң биринчи ага түздөн түз катышкан адамдан эмес, анын өкүлүнөн уккан. Мен да менин айткан сөздөрүмдү бир катар кыргызстандыктар туура эмес түшүнүп алганына өкүнүч билдирем деп жазат Малахов. Ал ошондой эле тынчтык, акыйкаттык жана сөз эркиндиги үчүн кадамын уланта берерин кошумчалаган. Азыр кезек чет элдик жаңылыктарда. Француздар өзүнүн улуу замандаштан айрылды. Франция президенти Эммануэль Макрон Жак Ширактын өлүмүнө байланыштуу улутка мына ушундай кайрылуу менен чыкты. Индонезиянын Малуку провинциясында күчү 6,5 балга жеткен зилзаланын айынан 23 киши каза тапты. Ал эми Туркиядагы жер титирөөдөн мечиттин мунарасы кулады. Орусияда каттоодо жок дары-дармектерди мыйзамсыз чет мамлекеттерден ташып келип саткан уюшкан кылмыштуу топ кармалды. Мына ушул жана башка чет элдик жаңылыктар менен алдыда таанышабыздар. 26 сентябрда Туркиянын Стамбул шаарында катталган зилзаладан Авжылар районундагы Хожа Ахмет мечитинин бир мунарасы урап калган. Бул боюнча Хаберлер маалымат агенттиги билдирүүдө. Очогунда күчү 5,7 балга жеткен жер титирөөдөн 8 киши түрдүү жаракат алганы айтылууда. Кырсыктын кесепетинен Силиври аймагындагы бейтапканага жакын жайгашкан имараттын чатыры кулап, дарыланып жаткандар коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ошондой эле башка имараттардын дубалдарынан жаракы кетип, мектептер жабылган. Индонезиянын Малуку провинциясында күчү 6,5 балга жеткен зилзаланын айынан 23 киши каза тапты. Бул тууралуу Франс пресс басылмасы жазды. Маалыматка ылайык 100дөн ашык адам ар кандай жаракат алып, аталган аймактагы 15 миңдей тургун турак жайсыз калган. Сейсмологдордун билдиришинче, жер титирөө 356 миң тургун жайгашкан Амбон шаарынан 39 километр алыска аралыкта катталган. Зилзаланын күчү 300 километрге тереңдикке жайылган. Орусиянын ички иштер министрлиги жана федералдык коопсуздук кызматы каттоодо жок дары-дармектерди чет мамлекеттерден ташып келип саткан уюшкан кылмыштуу топту кармады. Бирдиктүү операциянын негизинде 3-өө колго түшкөн. Алардын үйүн тинтүү учурунда бир нече жүздөгөн упаковка медикаменттер табылган. Бардык сатууларды интернет аркылуу жүргүзүп, курьерлер дарыларды жеткирип турган. Орусияда бүгүндөн тартып бардык дрондор каттоодон өтүшү керек. Бул туурасында токтом күчүнө кирди. Анын негизинде пилотсуз учактын ээси тийиштүү документтери болушу зарыл. Бул салмагы 250 граммдан тартып 30 килограммга чейинки аппараттарга тиешелүү болот. Учурда Орусияда мындай иштеп жаткан 1,5 миллиондон ашык дрондор бар. Каттоодон өтүү үчүн 30 күн берилген. Эгер андай болбогон күндө дронду учурган үчүн анын ээсине бир нече ондогон миң рубль айып пул салынат. Француздар өзүнүн улуу замандашынан айрылды. Франция президенти Эммануэль Макрон Жак Ширактын өлүмүнө байланыштуу улутка мына ушундай кайрылуу менен чыкты. Дүйшөмбү Францияда аза күтүү деп жарыяланды. Кече күнү жүздөгөн Париж жарандары Элисей сарайында көңүл айтуу китебине пикир жазуу үчүн кезекке турушту. Бардык муниципалдык имараттарда желектер түшүрүлүп, шаар мэриясынын чоң экранында Жак Ширактын түрдүү жылдардагы сүрөттөрү көрсөтүлүп турду. Мурдагы француз лидеринин жаркын элесине арналып, атактуу Эйфелева мунарасынын бардык жарыктары өчүрүлдү. Жак Ширак 87 жашында көз жумду. Ал 1995 жылдан 2007 жылга чейин президент болгон.
Бишкектеги ГУМ Чынар соода борборунун жетекчилиги дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова менен машыктыруучусу Нурбек Хисабековго ар бирине 100 000 сомдон акчалай белек берди. Аталган борбор балбан кыз менен машыктыруучусунун зор жана татыктуу жеңишин куттуктаганын өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жеңишке жол оңой болгон эмес, бирок Айсулуу анын баарын жасады. Бардык кыйынчылыктарды, бардык сыноолорду басып өтүп, өзүнүн максатына жетти. Мындан ары да ага жеңиштерди каалайбыз, анын жакындарынын колдоосу жана сүрөөнү Айсулуунун демине дем берип, күчүнө күч кошсун. Биз Кыргызстан үчүн мындай зор жана маанилүү жеңиш менен куттуктайбыз жана сыймыктанабыз деген тилек калтырган. Эске сала кетсек, Айсулуу Тыныбекова Казакстандын Нур Султан шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө биринчилигинде чемпион болуп, алтын медаль утту. Бул эгемен Кыргызстандын күрөш тарыхында биринчи алтын медаль болуп саналат. Эртең 28 сентябрда СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, залкар композитор жана дирижер Калый Молдобасановдун 90 жылдык мааракеси белгиленет. Азем саат 11:00 композитордун эстелигине гүл чамбар коюлуп, эскерип, Куран окуу менен башталат. Андан соң саат 14:00 Токтогул Атылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында чоң программадагы салтанат орун алат. Калый Молдобасанов 1929 жылы Актала районундагы Терек айылында жарык дүйнөгө келген. Музыка дүйнөсүнө 12 жаштан аралашып, алгач Петр Шубинден таалим алган. Опера жана балет театрынын башкы дирижеру, Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда мугалим, Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы. Бүйсара Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун ректору сыяктуу кызматтарды аркалаган. Чыгармачылык жолунда Манас, Айчүрөк сыяктуу операларды, бир нече балеттерди, симфонияларды, романстарды жараткан. Кыргыз Республикасынын гимнинин оонун жазган авторлордун бири 2006 жылы 77 жашында дүйнөдөн кайткан. Көзү өткөндөн кийин борбор шаарыбыздагы Кыргыз улуттук консерваториясына ысымы берилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТВнын мобилдик репортер өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 30 31 84 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.